Janginimde günüm var deyip durgan, Жүрегimde suyum var suyup durgan, Kulağımda sıykırdı dobuşum var, Kanım menin aylanıp жүрüp durgan, Karegimde sürötü жашайтанын, Карайм дагы кайгымды азайтамын, Алда кайдан агылып келип турган, Сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Алардын жанагы чыгарган дизайндары чет элдиктерге аябай жагып атыптыр. Жакса жагы берсин. Сенчи? Биз айтканды ордорду менен аткара бер. Иш кыла бер. Сен эми ал жакта күрөө тамыр болуп атпайсың ба? Анан калганын көрө жатарбыз. А жанагы Лилия деген аферист аял менен мамилеси бар деп аттың беле? Ооба. Ошону колдон чыгарба. Лилияга колдон келсе жардам бер. Ал болсо бардыгын өзү жайгарат. Анан эми бизди билесиң да, баягы жакшы деп туруп анан акырын суудан коюп коебуз. Шеф? Ошондо ал тиги тамак тургай табагын таппай калат. Жанагы катчыны колдон чыгарба, Булар менен жанагы Лилия деген кандай жакындыгы бар? Шеф, азыр элдин көпчүлүгү эле көз ачыктарга барып калбадыбы? Жолумду ачып бер, антип бер, минтип бер депчи. Лилия дагы ошондой да. Бирок баягы билесизби сиз депутаттыкка өтөрдү. Биз дагы бир жол барбадык беле? Эсиңиздеби? Бирок Лилия бул чыныгы көз ачык эмес, бул алдамчы, аферист, алдап коет. Аманат, сен ошол алдамчыга көз салып жүрчү. Жарайт. Мен бир нерсени шектенип турам. Ошол жактан бир нерсе чыккыдай. Кыракысыз шеф. Мен сизди карышкыр десем да туура эмес болуп калат. Сиз арыстансыз, шеф. Эми жанагы белегимди берип, Ооба. Болуптур, макул. Жакшы. Қолыңызды берсеңіз, алақаныңызды қарап көрейін. Siz akıldısınız. Жақсы адамсыз. Тұрмышта
бардар жашайт экенсиз. Эмнегедир тагдырыңызга 3 аял жазылган. Биринчиси Ушундай да талантыңыз барбы? кээде ушинтип кеңеш берип кеткен жагым бар. Сизге акысыз кеңешчи болууга даярмын. Рахмат. Ынак Кабылович, мен сизди жакшы көрөм. Балким сиз үчүн өөн учурап жаткан чыгар. Бирок менин тагдырымдагы биринчи сезим дагы. Мен сизди сүйөм, Ынак Кабылович. Сизге рахмат. Эмнеге? Сиздин жашоодо бар экениңизге. Менин какыраган чөл дүйнөмдү гүлзарга айландырдыңыз. Мен сиз бар экениңизге сүйүнөм. Эмнеге? Билбейм. Талаада жалгыз калгансыйм. Антпеңиз. Пенденин оозунда болсо, периштелердин кулагында дейт. Ар дайым жакшы сүйлөп жүрүңүз. Жакшы ойлорду ойлоңуз. Ооба. Аракет кылам. Сиздин жардамыңыз менен. Кээде менин жардамым деле жыйынтык бербегендей сезилип кетет. Сизди жакшы көрүп жашоо мен үчүн канчалык оор, мен үчүн канчалык кыйын экенин сезсеңиз болот эле. Баары жакшы болот. Сен акылдуу аялсың, Лилия. Билбейм, менин сиз менен өткөн күндөрүмдүн ачуусу, балким таттуусу сиздин эсиңизде калат. Баары жакшы болот. Менин махаббатымдын даамын сезе элек экенсиз да. Сиз кандай болгон күндө дагы Акшооланы унута албайт экенсиз. Акшоол экөөбүз эмне болуп кеткенибизге азыркы күнгө чейин акылым жетпейт. Акшоол сезимтал, акылдуу, жүрүм туруму жакшы. Мен аны апамдын жаш кезин элестетем. Мен аны апам окшоштурам. Акшооланын жапкан наны дагы апамдын нанына окшош.
Кээде кызганып ичим тызылдап кетет. Акшола мени өз атасына окшоштурат. Сенин кулук менен өзүң сүйлөгөнүң. Сен атам окшошсуң деп көп айтчу. Мен Акшоланы жан дилимден жакшы көрөм. Биздикиндей жакшы көрүү, биздикиндей сүйүү эч кимде жок деп билчүмүн. Анан эмне болду? Алыстан келсем, баягы Акшола жок. Кандайча жок? Бар. Бирок Акшола эмес. Эмне болуптур? Каяка кетиптир? Мен чет жактан келсем, Акшола үйдө жок экен. Ал үйдө күтөм деген. Чалсам телефон өчүк. Анан бир аял чалды. Эмне деп? Ал аял балким жөн эле кимдир бирөөнүн аялы. Же атайын силердин үй бүлөңөрдү бузуш үчүн чалган аял чыгар. Ушак. Ким эле биздин үй бүлөбүзгө кызыгып бускусу келсин. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Эгерде сен ойлогондордун бардыгы тескери чыгып, атайын силердин үй бүлөңөрдү бузуш үчүн кимдир бирөө чыгарган болсо, же кимдир бирөө атайын ушул нерсени жасаган болсо, сен ошол нерсени баарын унутуп, кечирип, Акшоолага кайра барат белең? Болору болду. Эстегим да келбейт. Мен дагы сенин өткөн күндөрүңдү эстетким келбейт. Чындыгында мен сени кызганат экенмин. Балким кайсыл бир менин дагы бактылуу күнүмдө сен мени сүйөм деп айтарсың. Мен да ошону күтөт болушум керек. Мен сүйүүгө ишенбейм. А мен сени сүйөм. Чыгалыбы? Акшола эже! Сүт аласызбы? Азыр. Акшола эже! Болуңуз. Азыр. Болуңуз, күтүп калышпадыбы? Келип калыштыбы? Ооба. Макул.
Кандайсыз? Жакшы. Бүгүн деле баяндайбы? Ооба. Мен азыр акчаны алып келейин, Бири, экинчиси болду, Кандай анан? Иштер жакшыбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азамат каякта? Биякта эле. Такыр көрбөй калдым го. Алдыңбы? Алдым. Рахмат, Мейлиңиз. Чоң рахмат. Мага эң башкысы убакыт абдан маанилүү. Эң башкысы сапаттуу анан батыраак бүтүш керек. О, 3 бала иштейбиз, бир жумада бүтүп беребиз. Буйрса. Сен кандай дейсиң? Эң башкысы убагында бүтсө болду. Мен да ошол жөнүндө ойлонуп жатам. Акшол эже. Сизге келген го? Мерим, сен бул жактасыңбы? Кел отур. Мерим, ден соолугуң жакшыбы? Төрөдүңбү? Балаң кайда? Мерим. Балам. Төрөлгөндө эле өлүктүрүлдү. Баламды колума алган жокмун. Чала була эле көрүп калдым. Апаң айттыңбы? Төрөгөндөн кийин чыдабай чалды мага. Бирок менден камсанабаңыз деп гана айта алдым. Кантсе дагы ал сенин апаң. Мүмкүн апаңдын алдына барып жашаганың оңго. Мен үйгө барбайм. Өткөндө милицияга арыз жазгандан кийин апам мени күнөөлөдү. Кечирмем деп айтты. Апаңдын Самагандан боюнда бар турбайбы? Ошол зөөкүрдүн баласын курсагында көтөрүп жүргөн апаң деле шордуу аял экен. Ал баласы деле боюнан түшүп калыптыр. Самаган деген зөөкүр, акмак. Канча аялды сыздатты, ыйлатты, убалына калды. Ай акмак. Ал деген өз кандан жаралган балдарга күйбөгөн акмак бул. Айбан. Бирок апам мен эмес, Самаганды тандап атып. Сен жазган арызың менен Самаган камалды. Апаң байкушта кантсин? Менчи?
Урамдардан уялам. Шардан кетүүгө даргасыз болдум. Эчеде калса окуума да бара албай калдым. Окуумдан да чыгып кетүүгө аргасыз кылышты мени. Үйдөн чыгып кеткенден кийин алгач курбумдун үйүндө жашап жүрдүм. Бирок ага жук кылбайын деп өзүнчө Батирге чыгып кеткем. Баары бир жашаш кыйын болду. Батирдин ижарасын да төлөй албай калдым. Анан каякта иштедиң, Мери? Бир ашканада идишчү иштеп жүрдүм. Анан ашпозчунун окуусун окуп, бирок бүтө албай калдым десем, мени ашпозчунун жардамчысы кылышты. Жакшы эле иштеп аткам. Анан апамдын жок иштеген тааныштары мени ошол жакта иштеп атканын көрүп калышып, бузулган кыз катары ашкананын кожоюна жамандап коюшуптур. Ошентип ал жактан да чыгууга аргасыз болдум. Мен сизге келдим. Атайын сураштырып, сиздин визиткаңызды жоготуп койгон болчумун. Ошон үчүн мен сизге чала алган жокмун. Самагандын апасына бардым. Мен анын кайсы элде жашаарын апаман көп эле угуп калчумун. Анын апасы айтты сизди ушул жерде деп. Анан келдим. Жүрө кой. Жүр кеттик. Жүрө кой. Макул. Азыр 10 мүнөттөн кийин даяр болот. Тартынба, жүрө кой. Карлыгач. Болот. Таанышып алгыла. Бул кыздын аты Мерим. Бүгүндөн баштап биздин конок үйдө иштейт. Алия менен кеңешип, бөлмөсүн даярдап бергиле. Макул. Мерим, ушул ашканада ашпозчу болуп иштейсиң. Өзүңдүн жөндөмүңдү көрсөт. Макулбу? Аракет кылам. Карлыгач. Келиңиз. Акшол эже, бул эмне болгон кыз? Болот. Бул кыз жашоонун соккусуна эрте кабылган. Сыртынан жакшы эле кыз көрүнөт. Тагдыр деген ар кимдики ар кандай экен да. Сиз бул жерге келгени элдин баары сизди сактоочу кылып алышты го. Эмне болсо сизге келишет. Али эже дагы келди эле го. Эми минтип Меримди айтып атасыз. Болот. Алтыным. Сен али жашоону көрө элексиң. Сөз азайтып, жумушка өтөлүк дедик беле? Экинчи блоктогу үйлөрдүн интернет эмне болду? Эртең Европадан альпинисттер келет. Уят болбошубуз керек. Мен сага ишенем. Жарайбы? Барак. Айгүл кече сонун отурдук Бирок жаңылыктар менен жакшы бөлүшпөй калдык. Эртең дагы бир жолуксак кандай болот? Алго мейли баса тиги. Элиза, кандайсың? Мен бүгүн атайын жумушуңа келсем, сен иштебейт экенсиң. Угуп атам. Кандайсыз? Жакшы. Элиза, уксаң, кел сүйлөшөлү. Сүйлөшүп. Эмнени сүйлөшөбүз?
Жок, сен баарын туура эмес түшүнүп алдың, Элиза. Мен сага кайрадан түшүндүрүп берем. Элиза, сен акылдуусуң. Мен мунун баарын Арнаска айтканымдын себеби кандай болгон күндө да Арнас билиш керек. Болбосо кийин кеч болуп калмак. Азыр билди. Бир нерсеси өзгөрдүбү? Жок. Мен сиз менен эжем катары сырдашкам. А бирок сиз... Ооба, мен туура эмес кылдым. Мен сени түшүнүп жатам, Элиза. Бирок сен акылга салышың керек. Сиз уксаңыз, ушунун баары сиз Арнаска айткандан келип чыкты. Балким жөн койгонуңузда Элиза дагы унчукпай калмак. Эми азыр токтотуу оңой эмес. Мен кичинекей кыз эмесмин, Аружан эже. Кимди сүйөм, ким менен бактылуу болорумду жүрөгүмдөн башка эч бир адам билбейт. Эч ким талап да, буйрук да кыла албайт. Муну сиз мага караганда жакшы билесиз. Буга чейин эч кимди ынакты сүйгөндөй сүйгөн эмесмин. Мен анын байлыгына эмес, ал эч нерсеси жок калбай калса деле сүйө бермекмин. Аружан эже, сиз деле жоопсуз сүйүүнү билесиз да. Элизаны түшүнүңүздөрчү. Бирок анын аялы, 2 баласы бар да. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуу оңой эмес экенин билесиң да, Элиза. Аларды бузган мен эмес. Мен ынак байкенин жашоосу менен таанышканга чейин сүйгөм. Жалы ооруган көздөрү, жүрөгүн ачык эле көргөзүп турат. Ал баарынан жакшы адам. Элиза, ооба. Бул сенин туң сүйүң. Бирок бул оңой жол эмес. Сүйүү деген да оңой эмес. Сени сүйбөгөн бирөөнү сүйүү да оңой эмес. Сен сөзсүз сени сүйгөн адамга жолугасың. Ошондо сезесиң жашоодогу бактылуулуктун эмне экенин. Мен эч качан ынактан баш тартпайм. Мен аны сүйө берем. Элиза, түшүнчү, баары жакшы болот. Мени кечирип койчу. Мен сага эч качан жамандык каалабайм. Арнас байкем, сизге үйлөнөт деп ойлоп жатасызбы? Эрте эле жеңе боло алдыңыз го? Эрте эмеспи? Жыргап биледик, Айтпа. Мен Аманды мектепте окуп жүргөн кезден бери билем. Кийин мен турмушка чыгып кеткенде ал аябай ыйлаптыр дейт. Мен турмушум болбой ажырашып кеттим. Ушул коттедждердин баарын сатып алып чогуу иштешели десем, көнгөн жок. Аңгыча эле былтыр атасы каза болуп калды. Атасы каза болуп калды беле? Ооруп жүргөн кандай, Менимче, апасы жаш эле экен го? Ооба, атасы да жаш болчу. Бизнес кылам деп банктан чоң суммада кредит алып, банкрот болуп ошондон жүрөгү кармаптыр дейт. А бирок Амандан эч нерсе сураган жокмун. Жаман болуптур. Жүрү бөлмөгө кирели. Мен ушул жерге эле дем алып турайынчы. Азыр кирем.
Аман жакшы эле бала экен. Бирок эмнегедир ичинде бир ызасы, муңу бар өңдөнөт. Аман жакшы жигит деп. Сен эмне көңүлүң барбы? Ай. Аман мен 10 жыл мурунку жигитим болгон. Азыр да жигитимсиң деп коем. Жемне. Чындап эле сага көңүлү бар дейсиңби? Мен билем да. Бул жактын балдарын. Эс алууга келген кыздарды сүйүмүш боло беришет. Ой, мен күйөөгө тиейин деген деле оюм жок. Быйыл жайы бул жерде эс алсам, анан көзүндө буйрса Европага барып иштейм. Менин ордум ошол эле жакта да. Туура кыласың. Баса, аман кече жүрү, апам менен тааныштырам деп колумдан сүйрөп эсимди оодарды. Айтканды да түшүнбөгөн көкпеттик жайы бар экен. Айпери, мен сени бул жака эс алып кет деп чакырдым. Азыр сезон жаңы башталып атат. Али бош орундар бар деп. А сен болсо мен мурдагы жигитимен сүйүшкөнүң кандай? Үйлөнөм десе, жалдырап барып тийип алба. Анын сага эч кандай пайдасы жок. Жок, Ансыз да атасынын карызын эмгиче төлөшөт имиш. Мына, мени карачы. Турмушум болбой ажырашып кеттим. Бирок куру жалак калган жокмун. Ушул коттедждердин баарын сатып алдым. Бирок ата-энем менен мамилем бузулду. Ажырашпа дешкен. Ажыраштым. Мына бул жерде эле турушат. А бирок барбайм. Телефондон эле апам менен сүйлөшүп турам. Эң башкысы бизнесим жакшы кетип атат. Мени эч нерсе токтото албайт. Түндө да футбол көрдүңбү? Ооба. Көздөрүм айтып турабы? Ооба. Кайсы командага жан тарттың? Германия. Анан уттуңарбы? Каяктан утулуп калбадыкпы? Эч нерсе эмес. Кандай эч нерсе эмес? Элестетсең, мына 90 мүнөт оюн талаасында далдактап арбия чуркап жүрүп, бир гол кыргыза алган жок. Жаным күйөт да анын. Жана Мексикан оюнчулары 35-мүнөттө чабуулдап барып гол кыргызып кетишти. Эчтеке эмес. Утулганды да билиш керек. А мен жүрөм го, дайыма эле утулуп. Эс алууга качан чыгайын деп атасың? Билбейм. Көрөм го. Өзүңчү? Мен да билбей атам. Балким бир убакта чогуу алсак кандай болот? Себеп? Жөн эле. Мага сенсиз иштеген жакпайт.
Көптөн бери чок иштеп калган үчүн го. Анын үстүнө баары эле бизди чок эс алышат экен деп айтып жатышыптыр. Кызык. Эмнеге кантип ойлоп атат болду экен? Анткени алар бизди кыз жигит деп ойлошот. Асага жагабы? Кайсы? Сен экөөбүздү кыз жигит деп айткан. Ооба, жагат. Мен ошондой болушун каалайм да. Аружан. Ушундай ару кызсың да. Жок жомокторго ишенесиң. Атыңа да затың жарашып, атыңды да бекер койгон эмес Аружан деп. Арнас, бул жомок эмес. Мен сени чын эле сыйлайм. Мен да сени сыйлайм, Аружан. Мен сени да жакшы көрөм. Сага болгон сырларымды ачык айтам го, билесиң го. Ооба. Болбосо сени менен бул жака тамактанууга келбейт элем да. Аружан, мен уксаң, чынында мен сени аябай жакын адамымдай көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Болгон сырлардын баарын сага айтам. Сен өзүңдүн ичиңди мыкты билген инсансың. Мен сени өзүмдүн бир тууган карындашымдай жакшы көрөм. Официанттар не болду? Чоң кыз, официант жөнөтүп койгулачы бизге. Мен азыр келем, Буйрутма бере берчи. Acar arman жазы жамгыр жады жар жарым бөлүп салды тактыр шолаң ак шолаң алолосо ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени болуп изденип келдим жаным сусаганбы биздеги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен күтөм сени гүлзарлардан мен күтөм сени Адам курнамыстан кулар белли